Саламатсыз урматтуу теле көрүүчү, Нур телеканалынын эфиринде ушул саатка алынган кабарлар топтому, аны менен мен сизди Иса Нурбаев тааныштырам. Жалал Абад облусунун Аксы районунда улануудан каза болгон адамдардын саны 6 адамга жетти. Маалыматка ылайык жергиликтүү тургундар белгисиз затка 1 март күнү уланган. Уланып каза болгон адамдардын саны 6га жетти. 3 күн мурун бул жерде отурган 20 адамдын белгисиз затка уланган экен. Учурда 3 адам райондук оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Калгандардын абалы жакшы эле, алардын эмне ичкени азырынча белгисиз. Айрымдар спирт ичимдигинен ичкен деп жатышат. Так маалымат экспертизанын жыйынтыгынан кийин белгилүү болот дешти айыл өкмөтүндө. Буга чейин Жалал Абад облустук милициясына 3 адам каза болгону тууралуу маалымат келип түшкөн. Азыркы учурда ууланып каза болгондордун 6 экендиги такталды. Алардын ичинен 3-өө эркек, 3-өө аял болгон. 1967-68 жылы туулган жарандар эркек кишилер, 1952-1959, 1970 жылы туулган аял кишилер каза болушкан ууланып. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда. Саламаттык сактоо министрлиги санэпид көзөмөл борборуна таянып, Жалал Абад облусунун Аксы районунда уланып каза болгондор тууралуу маалымат таратты. Борбордун адистери менен аймактык оорукананын дарыгерлери биргеликте жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгы менен улангандар суу кошулган спирт ичимдигин ичкендиги аныкталган. Ыкчам маалымат боюнча 2 март күнү Кара Суу айылынын 19 тургуну Кара Жыгач айылындагы аймагындагы кафеде түштөнүшкөн. Жабырлануучулар салат 5 бармак жеп суу кошулган спирт ичимдиктерин ичкенин билдиришкен. Эпидемиологиялык иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча кошумча маалымат берилет деп жазылат маалыматта. Министрлик каза болгондордун баары Кара Суу айыл аймагынын тургундары болгонун кошумчалап, аты жөнү такталганын билдирген. УКМК Кыргызстандын улуттук электр түйүн ишканасынын жооптуу кызматкерин кармады. Бул тууралуу атайын органдын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, ал ишкананын филиалдарынын бириндеги директордун ордунун опузалап талап тартууга аракет кылган деп шектелүүдө. УКМКнын маалыматына ылайык, кармалган адам жетекчиликти колундагы компромат маалыматтарды көрсөтөм деп коркутуп, ошондой эле жогорку кеңештин депутаттарын, жогорку кызматтын аткаминелерди да ортого салаарын айтып кызмат алууга аракет кылган. Сотко чейинки териштүү иштин алкагында 3 мартта шектүү энергетик кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөө иштери уланууда. Кыргыз-казак чегарасындагы көзөмөл өткөрмө пункттарында аркылуу аткез товар ташып кирүүгө аракет жасагандар аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы билдирди. Алсак Актилик көзөмөл өткөрмө пунктунан 40 тонна амофос, 20 тонна водомельсия, 19 тонна чалафабрикат, 20 тонна тоок этинен фарш, 20 тонна канаттуунун этин алып өтүүгө аракет кылышкан. Ошондой эле Чалдабар көзөмөл өткөрмө пунктунда 70 куб метр пиломатериалдардын, чоң капка көзөмөл өткөрмө пунктунда 20 тонна полиэтилдин мыйзамсыз ташылып келүүсү аныкталды. Товар ташып келаткандардын коштоочу документтери жана товарды ташууга салык органдарынын маалымат каты болгон эмес. Бул фактылар боюнча материалдарды мыйзамга ылайык чараларды көрүү үчүн мобилдик топко өткөрүлүп берилди. Соттор кеңешинин тартип комиссиясы мартта жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева кылмыш жообуна тартууга уруксат берди. Жыйынга Калиева өзү келген жок. Анын өкүлдөрү төрайымдын ооруп жатканы тууралуу дарыгердин маалымат каты алып келишти. Ал ден соолугуна байланыштуу маселени кароону мөөнөтүнөн жылдырууну өтүнгөн. Бирок башкы прокуратура иш созулуп жатканын айтып, мыйзамга ылайык баш прокурор Курманкул Зулушевдин өтүнүчүн токтоосуз кароону сунуштап, ал канааттандырылды. УКМКнын тергөөчүсү Замирбек Субаналиев төрайым кылмыш кодексинин коррупция беренесине шектелип жатканын айтты. Жыйынтыгында комиссия Калиеваны жоопко тартууга макулдук берип, аны кызматтан убактылуу четтетүүнү президентке сунуш кыла турган болду. Сунушев Гүлбара Калиеваны жергиликтүү сот долбооруна байланыштуу коррупциялык ишти иликтөөнүн алкагында жоопко тартууга уруксат берүү өтүнүчү менен тартип комиссиясына былтыр декабрда кайрылган. Ага чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев аталган долбоорго ишке ашыруу боюнча коррупциялык схеманы аныктаган. Ага Калиеванын тиешеси бар экенин, эгер тартип комиссиясы макулдук берсе, ал камакка алынарын айткан. Калиева бул айтылгандарды негизсиз деп атаган. Бүгүн 4 мартта жогорку кеңештин жыйынында депутат Бактыбек Райымкулов коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорду кийинки аптада өтүүчү окууга киргизүүнү сунуштады. Ал бейөкмөт уюмдар ар кандай митингдерди уюштуруп жатканын, алардын бюджетин көзөмөлгө алган мыйзам долбоорун кабыл алуу тездетүү керектигин билдирди. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору 2 окуудан өтүп келип токтоп калган. 3-окууда турат. Ушул протоколдук тапшырма берип койсоңуз, комитет эмне үчүн алып чыкпай жатат?
Биз социалдык комитеттен мыйзамды кийинки жумага алып чыгууну суранат элек. Анткени бир эмес 2 окуудан өткөн бүгүнкү күнү Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдар арасында батыштын кызыкчылыгы менен ар кандай митингдерди уюштуруп жатышат. Ошолор бир кылган иши үчүн жооп бериши керек. Биз ал жерде бейөкмөт уюмдар бир жылдагы иши боюнча маалымат берсин дегенбиз, деди Райымкулов. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору былтыр 18-июнда 2 окуудан өткөн. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 4-марттагы маалыматына караганда коронавирус 54 адамдан табылды. Азыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен каза болгондор катталган жок. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 86.410 адамга жетти. Вирустан айыгып чыккандардын саны 83.325. Азыркы тапта ооруда 368 бейтап бар. Алардын 98-и абалы оор, 17-си өтө оор абалда. Дарыланып жатат. Үйүнөн 258 адам дарыланууда. 3-мартка карата медицина кызматкерлерине коронавирус жуктуруп алгандар катталган жок. Пандемия башталгандан бери илдетти жугузуп алган мед кызматкерлердин жалпы саны 4205, анын 4186-сы айыгып чыкты. Каза болгон мед кызматкерлердин саны 90дон ашты. Сиздер күндүзгү алынган кыскача кабарлар менен тааныштыңыздар. Аны менен Иса Нурбаев айтып бердим. Бизди экранда көрсөтүлгөн даректер менен издеп тапсаңыз болот. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.